Assalamu алейкум, урматтуу Тез кабардын көрөрмандары, жалпы кыргызстандыктар амансыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз Жалал-Абаддабыз. Тез кабардын бул чыгарылышында маңдайымда турган 9 бөлмөлүү толук курулушу дээрлик аяктаган, кирип эле жашай бере турган ушул үйдү тартып көрсөтүүдөбүз. 6 сотук жер тилкесинде жайгашкан. Эгерде кимде-ким Жалал-Абад шаарынын четинен жер үй издегендер болсо, анда чамдаңыздар. Жора жолдош досторуңуздарга бул видео пайдалуу болсо, жөнөтүп коюуну дагы унутпаңыздар. Урматтуу достор, бардык шарттары каралган. Септиги бар, суусу чыгып турат, бир-эки бактарактары бар. Анан эми бул үй Палтарашка тибинде салынган. Подвалы дагы достор толук жашоого даяр. Бул жагында дагы өзүнчө жаштар үчүн бөлмөлөр каралган. 2 бөлмө. Кыскасын айтканда, видеонун жүрүшүндө сиздерге толук маалымат беребиз. Бул Жалал-Абаддын кайсыл жеринде десеңиздер, мурунку аталышы боюнча айтайын. Жалал-Абад облусуна караштуу Сузак районунун Ырыс айыл өкмөтүнө караштуу Кайрагач айылында турабыз. Кайрагач айылынын Кеңеш көчөсү 32-даректе достор. Азыр эми бул Жалал-Абад шаарына толук кандуу караган айыл, урматтуу достор. Андыктан шаардын өзүнөн, шаардын четинен, шаарга караган жерден жер үй издегендер үчүн сону мүмкүнчүлүк, мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыздар. Эми жүрүңүздөр, сиздерге көчө тараптан толук адресин көрсөтөлү. Андан кийин сөзүбүздү улантабыз. Урматтуу достор, мен азыр Жалал-Абад шаарына кире бериш жериндеги негизги трасса Курманбек Батыр көчөсүндө турамын. Аркадан бери Байел базарын көздөй 1 километр ичкери кирип келгенде жолдун оң тарабында Кеңеш көчөсүн көрөсүздөр. Түз ушул көчөдөн чыкпастан барсаңыздар, жанагы сатыла турган үй боюнча толук маалымат берилет. Бул жагында болсо, дальше кетсеңиздер, Жалал-Абад шаарына кирип барасыздар. 600 метр нары уже Байел базары башталат. Демек, Байел базарына жетпей, оң тарапка бурулуп кетесиздер. Жанагы биз көрсөткөн көчө менен түз келе бересиздер. Бул көчө Кеңеш көчөсү. 32-дарекке келе бересиздер. Жолдун оң тарабында ушул үйдү көрөсүздөр, урматтуу достор. Атайын сиздерге дарбаза орнотулуптур. Себеби өзүңүздөр алгандан кийин көңүлүңүздөргө жаккан, каалагандай дарбазаны орнотуп аласыздар. Жүрүңүздөр, эми видеонун жүрүшүндө бардык маалыматтарды көрсөтүп, айтып, баяндап көрсөтүп бермекчибиз. Сырткы фасадтары гана калыптыр. Эми ичи толук бүткөрүлгөн достор. Бул жагында болсо жаштар үчүн 2 бөлмөлүү үй каралган. Жүрүңүздөр, сиздерге көрсөтөлү эми. Ана бисмиллахиррахманиррахим. Бул азыр убактылуу жыгачтан лестница, балкончо кылып койгон. Мындан түз кирип барсаңыздар, бул жактан өзүнчө отдельный достор, жанагы келген коноктордун эшиги ушул жакта достор. Ана бисмиллахиррахманиррахим. Мына ушундай сапаттуу алюминий эшик аркылуу кирип барып атабыз. Үйдүн несин айтымына караганда, өзүнө деп сатуу ниетинде жок. Өтө сонун сапаттуу бышык материалдардан колдонуп, мына ушундай ремонт жасаган достор. Эми айла жок, акча каражаты керек болуп калып, эми сатыкка коюптур. Көрдүңүздөрбү, киргенде эле адамды өзүнө тартып турган, өтө сонун, жакшы, абрасы таза үй экен. Потолокторуна караңыздар, софиттер жанып турат, кыргыз орнаменттери түшүрүлгөн, сонун болуп жасалгаланган. Натыжный потолок, эки жеринде люстра илинип турат. Бул жагында болсо бөлмөлөр өзүнчө узун коридор экен достор. Жылуулук дагы сөзсүз киргизилген. Батарейкаларды көрүп турасыздар, моющабыйлар чапташтырылган. Бул жагында болсо панорамный чоң пластик терезелери орун алган. Бул дагы азыр метр квадраты $80 жогору турат. Эки тарабы тең, мына ушундай күрөң түстөгү бренд сонун сапаттуу эшиктер, терезелер. Эми жүрүңүздөр, бир четинен оң тараптан баштай берели. Бул жагы апапакай ак сапаттуу, мына ушундай адам көңүлүн көтөргөн сапаттуу эшиктер. Андан кирип бара турган болсоңуздар, бул жагы кичи зал. Бир аз 20-30 конуңуздар келе турган болсо, ушул үйдөн тосуп узата бересиздер. Гүлдүү түстүү мына ушундай моющабыйлар чапташтырылган. Бул жагында болсо кичине терезелер, бул жагында чоң терезе орун алган. Көрдүңүздөр, ремонтторуна кыйла мээнет кетиптир. Потолоктору дагы шыптары өтө сонун жасалгаланган, софиттер жанып турат, люстра илинип турат. Бул жетиге 4 болгон,
380 болгон зал, кичи зал, конок бөлмөсү. Бул жагында астында ламинант басылган достор. Бул жери дагы азыр пол бойдон турат. Полдун үстүнөн ламинант басылат. Анан тетиги гүл турган жерден ылдыйка подвалга түшүп кетүүчү ход ачылат экен, тепкич. Эми экинчи бөлмөнү ача турган болсок, бул жагы ата-энелер уктоочу бөлмө экен. Негизи азыркы учурда жаш балдар уктоочу бөлмө катары колдонулуп турган учуру. Көрдүңүздөр. Негизи мына эки лампа ата-энелер уктоочу бөлмөнүн маңдайында турган болуш керек эле. Патология эми өзгөчө жасалгаланган. Караңыздар, сонун бекен? Жактыбы сиздерге? Мага жакты. 4 болгон уктоочу бөлмө. Андан эми өтүңүздөр, бул жагына кире турган болсоңуздар, атайын эс ала турган дагы бир бөлмө. Бул жагы эми толук курулушу аякта элек, бирок дубалдары мына ушундай шпаклевка тартылып, акталып, сырдалып, патологдор жасалгаланган. Болгону лампаларды жайгаштырса болду. Асты болсо стяжка болгон достор. Плита басылган, же монолит куюлганбы, кыскасын айтканда азыр түшкөндө көрөрбүз. Бул жагында дагы терезелер орун алган достор. Аны дагы баса белгилеп айтып өтөйүн. Бул жерден ошо ылдыйга кухняга түшүп кетүүчү лестница каралат. Эми көңүл буруңуздар, назар буруңуздар достор. Бул жагы зал, конок бөлмөсү, бул чоң зал. Потолокко бир баа берип коюңуздар, софиттер жанып турат, жакшы жасалган. Люстранын корозу илиниптир достор. Бул жагында болсо өзгөчө гүлдүү түстүү дубалдарды санын кылып жасаган. Телевизор койсоңуздар дагы болот достор. Атайын орундуктары каралган. Анан эми бул үйдүн электромонтаждары бүт бардыгы жүргөнбүш. Паук деп коет. Жогору жактан желе болуп, туш тартылган достор. Бул жактан дагы бир кошумча эшик ачылган достор. Атайын сырттан кире турган коноктор үчүн. Эми урматтуулар, унун асты ашкана болот. Ашканадан лестница аркылуу бөлмөлөргө, конокторго тамак ташыла берет достор. Өтө сонун, жакшы проект менен орнотулуптур. Баасын айтып өтөйүн, баасы $125,000 бааланды. Бир аз кеми болот. Сүйлөшүү жолдору каралат. Жердин айланасы бүт пескаблоктор менен тосулган. 6 соттук жер тилкеси. Бул жагында дагы кошумча сөөрү, тапчан, үчөчөк каралып жаткан экен. Курулушу толук бирок аяктай элек достор. Буюрса сиздер алгандан кийин ошол курулуштарды аягына чыгарасыздар деген ойдобуз. Эми урматтуулар, ылдыйга түшөлү. Андан кийин мына маңдайымда турган 2 бөлмөлүү жаштардын бөлмөсүнө дагы бир кирип чыгабыз. Жакшы урматтуулар. Стяжкалар орун алган. Бул жагы мунун астындагы бекитип койсоңуздар болот. Бул эми убактылуу тургузулган экен. Үйдүн сырткы фасадтарын кылып койсоңуздар, ажарына ажар, көркүнө көрк кошулган сонун үй болуп келет. Бул жагында ажаткана, тандырканалар дагы орун алган. Булардын баардыгы убактылуу, жерди өтө жакшы пайдаланалган. Бул жакты болсо дагы кошумча курулуш курсаңыздар болот урматтуулар. Эми ылдыйга түшүп барабыз. Бул кухня, зимний кухня. Бул жакта ашкана эмеректерин бүт баардыгын ушул жерге жайгаштырасыздар. Атайын ушундай электромонтаждары ошого ылайыкташтырылган достор. Бул жагында болсо мына өзүңүздөр көрүп тургандай сонун мындай пас, ылдыйраак, көп жогору эмес, бийик эмес, сонун жасалгаланган. Бул жерде печканын орду каралган. Печканы орнотсоңуздар эле болду. Негизи орноткон экен. Ал жакшы окшошпой калып, эми дагы бир башка сапок печка өзүңүздөр каалагандай печка орнотуп койсоңуздар болот экен достор. Бул ылдыйына дагы бүт жылуулук тартууланган, батарейкалары орун алган. Бул жерден дагы 1-2 эмеректер кетет экен. Жогору жактан дагы эмеректер кетет. Аны эми ээсинин өзү менен сүйлөшүп аласыздар. Бул өзүнчө дагы бир коридор. Бул жанагы залга кире бериш жериндеги лестница түшөт деп элем, эле ушул жерден түшөт экен да. Андан бул жагына кире турган болсоңуздар, кладовка каалагандай кылып пайдалана бересиздер. Бул жакта дагы бүт баардык шарттар каралган, жылуулук киргизилген, МДФ каражаттары менен, МДФ эмес, жөн эле дубалды актап, сырдап, сонун кылып коюптур. Бул жагы пластик менен кооздолгон шкафтар, кыскасын айтканда пайдалана бересиздер. Баардыгы ушу даяр ламинанттар басылып, сонун ремонттолуптур. Эшиктери мына ушундай жакшы алюминий эшиктерден жасалгаланыптыр. Жакшы. Урматтуулар, сиздерге насип болсун дейли. Агарыңыздар көгөрүңүздөр, ушул жерден өнүңүздөр өсүңүздөр. $125,000 бааланды. Андыктан чамдаңыздар. Бул жердеги курулуш дагы өтө сонун проект менен болуп жатканын байкадыңыздар. Бул жерде септик бар, таза суу чыгат.
Эми жаштардын бөлмөсүнө кирели. Кана, бисмилла. Бул жактагы ошол алюминий терезелер, эшиктер менен. Эшиги алюминий экен, терезеси пластик экен. Кафелденген тепкич аркылуу баратабыз. Моюшабыйлар чапташтырылган. Бул жагы панорамный терезе. Көрдүңүздөр, люстралар илинип турат. Потолоктор жасалгаланган. Бул маңдайыңыздардагы бул душ, жуунучу бөлмө урматтуулар. Андан сиздер Аристон орун алыптыр. Андан сиздер бул бөлмөгө келе турган болсоңуздар, бул жер дагы атайын жаштардын уктоочу бөлмөсү. Потолоктор жакшы жасалгандыр. Колу гүл усталарды салган экен үйдүн ээси. Негизи айнекти дагы бир түстө колдонуптур, көрдүңүздөр. Ушундай жакшы эшиктер, терезелер орнотулуптур. Сөз жок. Эми мындан ылдыйга түшпөсө дагы болот, урматтуу достор. Жыгач тепкич аркылуу биз ылдыйга түшүп баратабыз. Эмдеп каражаттар менен кооздолуптур, четтери пластик каражаттар менен кооздолгон потолок. Бул жагында болсо кадимгидей жашай бересиздер. Бул жерде тамактана турган, жылуулук тартуулай турган печкасы орун алган. Дагы кошумча курулуш материалдарын, шкафтарды, эмеректерди жайгашсаңыздар, өтө сонун зыңкыйган бир бөлмө болуп чыгып келет экен, достор. Бул жагы толук кафелденген. Өздөрү иштетиптир, жакшы жылуулук тартуулайт экен, күйүүсү сонун. Мындан сиздер сыртка дагы чыгып кетсеңиздер болот. Көрдүңүздөрбү? Биз жана мына жерден чыктык эле. Азыр бул жерден чыгып калдык, достор. Оппа, кирип чыгып кубалашып жүрө берет экен да. Жаштар, мен бут кийимим аркы тарапка чечилди эле, эми аркы тараптан чыгам. $125,000 кеми бир аз болот. Сүйлөшүү жолдору каралат. Документтери так, мечит, мектеп, бала бакчаларга жакын, андыктан чамдаңыздар, сиздерге насип кылсын. Агарыңыздар, көгөнүңүздөр, өдүңүздөр, өсүңүздөр ушул куттуу ак өргөлүү болуңуздар, сиздерге насип кылсын. Биз бул чыгарылышты жыйынтыктадык. Буюрса жакшылык күндөрдө жолугушканча. Сак саламатта туруңуздар, лайктан басып комментарий жазыңыздар. Башкаларга дагы жөнөтүүнү унутпаңыздар, урматтуулар.